Barmı bir canım? Tamam, ne diyorsun? 76'dan 10 litre kuyup verip koyuңuzçu. Tezgahdan sonra göstersen kalonka. Düşünmeye kaldım. 76'dan 10 litre. Hemşaltı ders kalonka sonra yes. Qanday? Assalomu alaykum. İşte otuz bırak koy. İşte o 93'ten 10 litre verip koyç. Doktorlar kalonkaları vazgeçtim. Sonra çetmiş aldı. Aksanar dağı baştaldı. Uqqamanı bayağı günü. Anda oşo 10 litrede de kansa koyarana talonda denli satı olam, öyle mi? Jigit. Oy dost. Geçip qo'ysin men. Qayrilib qolsinmi? Men tushuna olmay atam, da O'g'ilbayda tatan üstüne tigi nima? Aytib qo'ychi, 10 litr quyib berib qo'ysin maga da. Sağ ol, qaysidan? 76'dan 76. Bunaqa 76'dan 10 litre berip koyç. Azrail çetmiş aldı. Karasın. Çetmiş aldı. Çetim. Ay berkesің. Қайрат түшінбей қалдым. Сен айтып қойшы маған, не ойлады? Жоқ, түшінбей қалатпаймын. Bunaqa 76'dan berip koyuz bunun bezletpey. Çetmiş aldı. Kalonkaları oynamak sonra yes. Yamanın ardı men kayaktan bileyim onu. Uğruş odat o bu seni cini gelip. Sen uğruş odat, men uğruşmak o seni. Qanday kallashtirgan gangiragan nima bunun deydi. Men urishot o. Ova. Nega? Qanday kallashtirgan gangiragan nima? Men ağa aytdim o çap tomondağı jashil kalonkanın tagida turan ko'k knopkani yez dedim o deydi. Жоқ, азыр сага деле түшүнгөн жокмун. Жоқ, мен кечирип коесуң. Kayaktan bulasın? Ошко бияка командировка келдим эле, өзүмдүн нарымдан болом да. Kayaktan? Нарын жактан болом да. Аркалыкмын. Konkovayman demeysin be. Ошо бияка келген эле кыйналып биттим, сарттардын сөзүн түшүнбөй эле кыйналып эле. Tura ele, следующий kod koy misal üçün. Bizdi sartlarda koydu, sizler arkalıklarda koydu. Hoşta Özbek Kırgız topolon bolup atsa, iki narını olturup alıp söyleşip atmış birisi. Hoşta topolon bolup attırgan ne bolup attır dese. İkincisi, sartlar men Özbekler uruşup attır da koymuş. Жоқ, сен анткени Bu силерчи, мындай, мына жашыл есіне отпайбы? Силер жактан негизи багы өзбектин туугандардын сөзүн кошуп сүйлөй бересиңер го, ошон үчүн биз жакта ошентип баягы оштон десе эле баягы ошо сарттар менен кошо сүйлөшкөн кылып ошентип айта берет. Баягы Кемчилигибиз бар. нарында. Бирөө камокко келип, кызуу экен го. 100 грамм арак куюп койчу десе, ар жактан эженин үнү чыгып атат экен. Ай, мас болуп калсың, эмне кыласың 100 грамм арак десе. Ошто уруш чыгаттыр, барып келейинчи. Алдыгы кебетең менен деги эле киши тааныбай калсың, ал жерде же кыргызын же өзбегин айырмасын билбесең, сенде эмне бар? Десе Беркин Тукат дейт. Мага баары ушуяктын баары эле мен үчүн сарт деп коет дейт анан. Сен таарынбайсың го, просто тил. Маселеси боюнчачы мына. Азыр Баткенден келатам. Баткенден бери келатам. Же бирөөдөн бирдеке сурай албайм, же заправка кыла албайм, же тамак иче албайм. Баткендиктердин тилин бир кызыктай сүйлөткөн. Не дейт бирөө? Бирдекеде өтүп баратсам сурайын десем, бирөө бирөөнө кыйкырып аткан экен, сөзүн угуп алып эле сурагым келбей калды да. Ne deyт? Бирөө бирөөсүн карап кыйкырып атыптыр. Эй! Эчки бедени жебейт дебедим беде. Десе, эчки бедени жебейт дебедим беле. Шо деле деп эле бирдек. Мен түшүнбөй калдым. Бөлөк жакка келип алган окшойт. Sen söyleme. Sen ırdaganını okupapsın alardan. Irdaganı? Aybek Karımov'tun bir ırın ırda aldı. Cazda kelem dedin idi, cazda nege kevedin. Küzde kelem dedin idi, küzde nege kevedin ha deyip.
Sen süylegen ayda. Жо, мен баткендиктердин ырдаганын уккан жок. Мен ноокаттыктардын ырдаганын уктум. Ne der? Ичкиликтер алар дагы бөлөкчө сүйлөшөт. Ырдаганда не? Оштан түшкөн сүрөттү неме кылгансың? Ошто түшкөн сүрөтүм дале янымда деп эле. Bizde, men de aytып жүрөм, мисалы жердештериме, ушул өзүбүздүн кыргыз тилинде эле сүйлөйлү, шоякта, мыякта, тагыда, үстүдө дегенди коюп эле, мындай эле сүйлөйлү деп айтып эле жүрөм мен деле. Эми ошого көнүп калсам эмне кылайын эми? Жем бул ошо айтатам да, кыргызда ыр жакшынакай, бөлөкчө эле таза чыгат го мисалы мына. Кандай? Айылдын ар жагынан алмалуу колхоз багынан колума кызыл гүл алып жолуккан күндө эле сагынам. Тоодо өскөнбүз да мына. Кенен таза мындай түшүнүктүү да. Алмалуу колхоз багынан дем колхоз боюнча калып кетсеңер ошону ырдайсыңар да эмне кылайлар? Эми ошентсе да таза кыргызча сүйлөп атабыз да. Ошко келип туруп тамак жейин деп кафеге кире калсам, эми сени менен дей бересиңер го, негизи. Кафеге кирсең эле сени менен эле дей бересиңер. Жок, туура эмес ошо, менден айтып жүрөм, туура эмес. Эми сен дагы, мен дагы деп койсо болот да. Туура эмес. Кафеге кирип тамак жейин десем эле бир кыз келди. Не тамагың бар десем эле маңдайыма келип эле. Ай шорпам бар, лагманам бар, шашлыгам бар деп. Анан эми болгон тамакты айтат да, эмне кылсын анан? Эми болгон тамакты айткандан анан биз мындай туура-туура түшүнүп атпайбызбы? Беркисин бөлүп угуп атпайбызбы бизчи? А мен айттым эми шорпосун алып келип бер, анан беркисин жөн эле кой дедим. Эми шорпого адам тойго бергизин эле жеп ала бербейсиңби? Жо эми. Жо, сен бергизсем туура эмесмин, эми мантыны деле шашлык деле жеп ала бербейсиңби деп атам дем. Жок, эми жеп көрбөсөм кайда. Жок. Жо, көнүп кетесиң бир эки жегенден кийин. Жок. Бул эмичи? Бул ачуу чындык. Туура эле. Биздин кулагыбызга ошол нерсе бөлөкчө угулат, Ошон үчүн жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү деп айтып аттым да. Анан кийин мына дагы бирөөсүнө кире калсам, тамак ичейин деп. Кире калсам эле мынтет. Ака, мени өрейинби деди. А кафеге киргенде мейли дебейсиң анан, кузук. Анда эмнеге кирдиң анан? Жок, мен түшүнгөн жокмун да, көрсөм меню берейинби деген сөз экен да алчы. Туурабы? Анан кирсем, ака, мени өрейинби деди, анан мен өзүбүзчө түшүнүп, чоң кыз, мен сени көтөрө албайм дедим. Жо, эми мындай. Ишине тамак берип коюп минсең, анан сразу эштен кирип алсам мени өрөсүң. Тамак жагына келгенде го эми силер айнанайын нарындыктар эми. Деги эт көргөнсүңөрбү силер? Нарындыктар этти ушундай жей баштаган экенсиңер, байкуш нарында карыштылар, силерди көрүп нидом болуп чөп жей баштап турушу. Жок, мен деле көрүп калдым, баягы Токтогулда эки карышкыр балык жеп отурган экен. Силерге эмне болду десем, ошо нарын жактан келатабыз деп. Мына кафе демекчи, бак эмеске бирден айтайын, Мына өзүңүз тийишип атасыз, мен жөн эле турам, туурабы? Силердики делечи, силердики деле. Мисалы үчүн мен кайындарыма көп каттайм да, кайын журтума ошо жака. Күйөө ала болоңбу? Силер жака түшкөм. Бир жолу гастролго кетип атсам айтып калды. Долон деген ашуунун түгүнө барсаң, ошол жерде кафелер барды. Тамак ичип аласың деди. Макул, анан түн жарымда бар, анан Долондун түгүнө токтодум, ошол кафелерден тамактанып алайын деп машинада түшүп карасам, поезд токтоп турат. Поезд? Биз жакта поезд жок го. Нарында поезд жол жок эле, бу каяктан келген поезд деп коям. Көрсө катар вагондорду коюп, ага кафе кылып алыпсыңар. Bizde oşallavatta vagondu koyup alıp vulkanizasiya kılata yerde. Atta kalayt. Buna bizdin kafelerdi görseniz çoğun kılıp, aktap, sırtap, sivetlerdi koyup, anan janağı
Menü деген нерсени кагазга кылып, сыртын пленка менен жабыштырып, сонун кылып келип колуңарга берет, Меню. Көрдүңүз. Жок, аягынан эч эмес жок. Жакшы. Сонун жасап коюшат, Силердин менюңар кызык экен. Ошол вагонуңардын алдына токтосом, менюңарды фанерага жазып, сыртка коюп коет экенсиңер, чоң кылып. Эмне тамак бар экен деп келип минтип карасам, фанерага чоң кылып жазып койсуңар, кафе деп туруп анан алдына лагман, шорпо, балык, куурдак, эмгидеси, солярка, ходовые запчасти дейт. Bizde neme? Bizde два в одном. Ошондой экен. Кафе менен эме бир да? Анан бир убакта кирдим дагы. Официантканы айтып кое аласыз сен. 40 мүнөт жок болуп кетти. О, бурсан тракка деп эшик ачылып, эки бети кып-кызыл бир кыз чыкты. Бир колунда пияз, бир колуна гүлүштүр көтөрүп алып. Официант да? Карындашым мага тамак берип койсам, азыр мына гүлүштүрдү салып берип коюн деп чыгып кетти эшикке. Жарым сааттан колум май боюнча келди дагы, эмне тамак жейсиз деди. Анан көнгөн адат боюнча бизге мага лагман алып келип берчи десем, макулдап кирип кетти дагы, о, жарым сааттан алып келип, манту көтөрүп алып келип койду алдыма. Таң алып калдым, эмне эле буларда мантыны лагман деп коебу деп коем. Анан айттым, карындашым, мен лагман заказ бердим, манту берсем, лагман албай атып манту жей бербейсиң дейт. Болгонун берип атат да, болгон. Деди айттым, жок, карындашым, мен лагман заказ кылсам, лагман алып атып мантыны жей бер, кечегеден калган манты бүгүн калса ачып калат дейт аны орду. О, дем ачып калганча сен жеп кетсин деп атат эми. Жакшы да. Ысырап болбосун деп атат. Десен ар жакта апасы турган экен, ошол бирдеме дейт болуш керек десем, апасы туруп алып, "Эй кызым, бер, иттер жегенден кийин артисттер жеп кетсин" дейт. Эми чынын айтканда тамак эме лагманды сен бизден бекер сурапсың да эми. Лагманды да башкача чоет экенсиң. Бизде мына оштун лагман жеп жүрөсү, кандай сонун чоет, Жок, жакшы чоет лагман. Ипичке кылып Көрдүм мындай, мына жерден өйдө жылаңаш туруп алып мындай чоюп кетирип, денесине мына тап этип, тийгизип, анан чоюп, бияка чоюп, бияка чоюп, бияка чоюп, ыргытканда тарелкаңа келип түшөт. Жакшы, красиво. Бизде эми чоет десе биз эми аркалыкта турама-тура чүйнөп алабыз да. Ар жагына бирөө кармап, бир жагына бирөө кармап мындай чоюп коет да. Антип чойсоңар да мейли. Анан лагманыңардын камыры мындай бар экен. Силер мынтип чойбой эле жөн эле кармап эле таштап коет окшойсуңар. Сенчи. Камырды өзүмө салып алып соруп атсам, камыр болуп келет эле, топ-топ жарылып уңайланып кеттин ажа. Тунар сенчи. Тегирменден чыккан чычкан окшоп. Сен анда лагман жебепсиң. Ал пирожки. Aynen. Silerdim piraşkinger oşonço olsa, eме лагманыңар oşonço olsa, neden piraşkinger kanday oldu kendiyim. Piraşkini eki jagынан karmap turandan büröň başынан jep başlayısınlar deyim. Bize piraşkini götürüp alıp jep жүрө берет да. Anan Эми силерде чын айтыш керек, сода кыла албайсыз. Соданы содадай кылыш. Анан ошон үчүн жана көчөгө жазып койгон себебибиз, эми ошол бар экенин билсин деп жазып коебуз. Ама силерде болсо сода кылыштын жолун билет экен, ошто бир жолу кетип атсам, мындай эле көчөдө кетип атсам, жанында бирөө кошо ээчип кетип атат, анан түшүнбөй калдым. Мындай карасам жанында, мындай карасам мени карап туруп, шорпо лагман, чозмо лагман, любой лагман деп кошо кетип атат да. Токтоп түшүнбөй токтоп карасам, наркоз деди. Беркөйүстөн тосуп алат экен да. Эми сода кылыш жагынан биз андай эме жок да. Соданы билиш керек. Эми мындай деп, мына сода кылган адам саткан товарынын жанында отуруш керек, туурабы? Силерди мына ошко барганыңызда кандай сода кылат, мына өрүк сатып атса, шабдолу сатып атсам, шабдолу сатса, ака мына меникин жең дейт, туурабы?
Menikin jep көрün bolbosa deyt. Arçı alып gel, muna aka meniki şirinde ozuna alıp çayna turup, içemeseniz muna da ozunuzga salып beresiz. Ja, bazar жоқ. Bıyıl jayında gölge barıp kalıp Esalxana. Jol moyuna çakaga köp kul örüp terip koyup tur. Kızım örük jeyim dep kalganını makıldan örük alıp bereyim desem, tüssem iyisi yok. İyi. He örük kimden dep jarım saat durdum o yerde. Siler terip jol moyuna koyup koyuyorsunlar, o baktın arkadaşlar o yerde narda oynap oturuyorlar. Soda kılganda hem çın aytam hem soda kılıştın jayын айтып атпаймын бе, кийин үйрөндүк. Эмес, силер бияка келген үйрөндүк да. Атак. Sodalashganda bizde qatarab bilasiz. Биякта эки оштук сүйлөшүп атат дейт. Бирөө-бирөөнө эмтип коет дейт. Эй, могу Бишкекке чүйлүктөр менен аркактар көбөйүп кетиптир да, коет дейт анан. Касарында биякта соданы Bizde sodаны қатырат, байкайсызбы? Көрүп эле жүрөсүз. Сону сода кылат. Мына көрдүм мен, өзгөчө силер сода деселер, любой нерсени содага айландырып алат экенсиңер да. Кудага барсаң деле, бир жакка барсаң деле сода кылып ийет экенсиңер да мына. Же маяга турамас. Бирок куда тосуп алып, бир машина толтура куда келсе тосуп алып, кечинде сыйлап жаткырып коюп, эми эртең менен тургандан кийин жолго ала, эс алгыла деп коюп, эртең менен турса эч кимиз жок дейт. Түшүнбөй калды. Эмне кудалар тарынып кетип калды десе, саат 11-де келип калышты, бир машина толтура кайра. Чочуп кетип, эмне кудалар кайра кеттиңер, эмне тарынып калдыңар десе, ой эмнеге тарынмак элек, эртең менен дордойго барып, 2-тен 1 товар ала келдик элек деп коет дейт. Кудага келет да товар ала келбей эле жөнөлө кетсеңер эми. Бир жерге күйөө ала болуп барып калсак эле, бир салтыңар бар экен, кемпир өлдү деген. Туура эмес, билем, туура эмес, ооба, билем. Барсак эле кемпир өлдү дедилер, настроение түшүп калды, билем. Тойго келсе кемпир өлүп калган турбайбы? Босого да өлүп калыптыр да, өлгөндө дачы. Кире беришти. Аңгыча эле скорый чакыртып калсак эле бир айтты, жок, бул салт, азыр тирилет деп туруп 100 сомду берди эле, баягы кемпир шарт сальто атып туруп кетип калса болобу. Соданы эшиктен баштады да, сразу кирип. İçine girip oturganda эле андан кийин дагы бирөөсү кирди, дагы түтүн сатып кетти. Мынандан анан айландырып туруп эле. Isırıklayandır da arçası. Жа, арча дегенен биз жакта нарында тоодон түшкөн арчанын жыты бөлөк. Тиги чота арча эмес да. По-моему, ушу тойго келиптир бирөөлөр, Куда келиптир деселе, бизнес кылайын деп көчөдө келет эле арыктын жегинен чөп үйзө келсе керек мындай. Baka, salçağınan çını, tooral ayttыңыз bunu, tooral эмес. Мен деле айтып жүрөм, тойго келип өлбөй эле кое экен, бир башка салттар кыла бергиле деп, туугандарым айтып эле жүрөм. Болбосо эмне кылай? Эми силерде жакшы сыйлай эткенсиңер. Тамак ашты да жакшы сыйлайсыңар, базар жок. Баары түрлүү тамактарды коет экенсиңер. Мына бизде айтып атасың, эт жей берет. Мына эт тартканыңарды айтайын, нарындыктар. Гөлдүктөрдөй, таластыктарда кылып эт тартсаңар болбойбу? Силерге конокко барсаң, эти шылып калат экенсиңер да, сөөгүн тартат экенсиңер мондагылар. Сөөгү эмес, ал устукан. Ой, жайнана. Ой, силерге деле конокко барып калсаң, ашты коюп туруп, үстүнө 3 жумуртка коюп коет экенсиң. Аны үчөөбүз жеп алып калганыбыз карап отурабыз го муну. Между прочим, ал жумуртка караганда устукан. Эми сен устуканыңа караганда жумурткага кичине тиш өтүп атпайбы адамдын? Ал жумуртканы карап отура бербей, аны мындай кылып бүтүн жебейт, аны кесип мындай кылып жейт. Бүтүн боюнча жеп алып анан аркаңардан жожо башпак басына отурлар. Жагы мен биз эми көнгөн боюнча баягы этти күтөт экенбиз да. 3 жумуртка коюп калса, үчөөнү жеп коюп, бири-бирибизди карап отурабыз, качан эт келет экен депчи. Ушу жумурткага эле мынча жакын экенсиңер билем. Бир эки дос келип, бияка келип, оштон келген го, народныйга кирип, жумуртканы көрүп калыптыр да. 4 та тукум бересизби дептир да. Десе, магазиндеги кыз түшүнбөй, это не тукум, это яйца десе. Тиги жанындагы досун карап, Абдырайым, мунун яйцасы тукумга яман окшош экен, а деп коет. Baka, özünüz değiş otası aytıp koyun. Жок, тийишкен жок, просто сен. Айта берейин мен деле. Мына салт боюнча алып келгенде силерде деле жайнанайын, эмне? Нарындыктар арактан атаңар өлгөнбү, эмне беле? Yo, sen
Sen атасын да азыл айтып атасың сен. Bizde атасы, апасы, соседи өлгөн. Çok оптом өлгөн да. Sen çok içip atып өлгөн да. Aynen araktı uşunda içet ekesin erem aynen. Чын, мен ошол жагынан көп айтам. Уят болуп жүрөм көп жерден. Uyat da mı? Aynen ölüğüngөр менен toyuңарды айырмалаш кыйын экен силердики. Тойду деле өлгөндү деле. Экеле нерседен айырмаласа болот экен өлгөн менен тойду силерде. Өлгөн жерде сүрөтүн коюп коюп ичет экенсиңер. Той болгон жерде өздөрү живой туруп турат экен. Ошол эле экен разница калган саат. Калган ичет экен. Кудай атып калдым, аракты тамак менен деле иче берет экенсиңер, салат менен деле иче берет экенсиңер, суу менен деле иче берет. Шыгылып жыттанган нерсе болсо иче беришет. Мен бир жолу нарынга Кудайга барып, балдар айтып калды, барганда ичпе деди. 50 грамм ичсең эле өлдүң деди, өлтүрөт деди. Аркасынан кое берип өлтүрөт деди эле, макулдап барып алып отурам. Ичпейм десем, ичпей койсо деле болот да негизи. Тырышып турардым, ичпейм десем, жанына бир 80-де чыгып калган бир аксакал бар экен. Аксакал айтты, баланы кыйнабагыла, мына ичпеген баланы кайра кыйнап атасыңар. Деди дагы, кеп балам. Мен жашым 82-ге чыкты. Калган өмүр жашымды сага берейин. Эми ушунча куюлуп калып тур, мунун экөөбүз түгөтүп коелу. Десе мен ага ишенип атпайм. Мен 82ден калган жашы кайсы калды десе, мен ага ишенип алыпмын. Деп туруп жарымын алышып туруп, жарымын карматып койду. Андан кийин албашка болбой калды, анан өлүп кетти. Алып берсем жанагы аксакал. Ичет экен куя берип, омун Аллаху акбар деп чыгып кетти да эчкесин. Кармалып калдың да. Жөнлөр разведчиктерди коюп алып ичет экенсиңер силер. Арактан жадап эртерээк жатып алайын десемчи, шылтоо көп экен силерди арак ич үчүнчү. Жатар аяк, уйкулук, эртерээк кутулайын деп чечинип жатып алсаң башыңа келип алып тырпетме дейт. Эми тырпетме деген эми баягы Кудайга келгенде сыйлап жаткыргандан кийин төшөккө жаткандан кийин бирөөтөлө тырпыйып калсын деп анан берет да ошо. Жок, эми бирөөлө тырпетмени берип койсо болду да. Кайра кирип тырпетме кылышат экен алар. Экинчиси келди эле мен айттым, жок, азыр тырпылдатты, болду дедим. Десем, аныкы башка, меники башка дейт кирип алып анан. Эми туура түшүн да, туура да. Ар ким өзү келип тырпылдатат, анан бирөөнү тырпылдатканда бирөө ыраазы болмок беле. Анын үстүнө сен бир жолу тырпылдатканда тырпыйып жатып кал да. Улам баш көтөрө берсең, муну до конца тырпыйып ич керек экен деп атат да. Анын арды каяктан? Сен ишо мүртөт менен ичпепсиң. Мүртөт менен ичкениңден тырпеткениңди билбей калмаксың. Анын арды каяктан билейин? Эртең менен туруп туалетке барып, кирип кетип, туалеттен чыксам, таң камал ушу туалеттен чыгып келесем, туалеттин астында турат да кармап алып. Келиңем Куда биягы жарк этме дейт. Үңүрөйүп чыксаң жаркылдатып коелу деди да. Баке. Туалет демекчичи. Улуу сөздө уятчак ачык эле айтып коеюн бетиңерге эле. Эмне? Туалетти бир туалеттей кылып салгылачы айнанайын. Не болду? Көчөдө калдыңбы? Туалетти бир кызга салат экенсиңер. 4 жерге 4 казыкты кагат экенсиңер дагы тегерегине кап тарап коет экенсиңер. Отурат экенсиң ошо каптын ичинде. Мындан биягын көрүнүп, эки жакта караш, ушундай кылып. Жакшы да мындай шабадада. Маза кылып. Таза абада отурасың, анан силердикине окшогону көзүң ачып кетишке отуруп бериш керек. Отурат экенсиң, мындан биягын көрүнүп. Өтүп бара айткандарга салам алейкум деп көрүп туруп учурашпай койсоң капа болот экен, карап туруп Учураш эми эркектер менен учурашсаң го жакшы го, анан кээде аялдар менен деле учурашып каласың. Мындай отурсаң өтүп барат, мынтип коет, жакшысыңар деп отур. Жакшы да. Өзүң кандай деп калсың, ответ. Сени карап, өзүң жакшы, өзүң эмне кылтасың деп коет. Отурсаң дагы алик алып өтүп кете бербестен, алейкум ассалам. Эмне кылып отурасың дейт.
Em sırap koyun dedim, atı ettim. Unçukay ötüp ketpeydi. Oştan silitirap geldim ele oşanı satıp atan. Dağı bir kızıgıç. Kaptan dual kılatı kesinler da. Silerde tağırdan koyuyor bu. Bizde şalçadan koyuyor. Şalçadan eşik koyup koydu gene kadar. Anın arka torak şamal boza götürüp ket başına cav olup kalmıyor. Sniper'e okşap oturadı kesinler. Parancı camıngan ayıl kokşap. Bizde eşik koyup koyardılar. İçinden ilip koyuyorsun. Biri gelip tartıp içinde biri var olsa iyi deyip durup duradu. Siler düşü geleyip kılıyın ki şu paylap duradu kesin dağı. Jakındap kalganda kaytar koş gelip. Sen dagıçı. Sen dagı sый bolup Kudaga barгандан жанагы 4 сайылган туалетке кирипсиң. Кудага ошетте. Бизе Кудага барбаган күнү жөн эле кап карматып коет колуна. Мындай подвижный туалет болуп калат да. Каалаган жерге барып отура бересиң. Орону ал. Boke, janagı tuvaleti jakınırak koşnalarıňar var go. Oşalar tuvalette jön oturbay çıkıp alıp kart oynap. Sen Ayaldarın aç ayaldarın. Biro çaşın boyatıp gelken mesela tuvaletten baykak var. Koy kayardan boyattın. Gel suretke tartılaydı. Boldu meni de ayttırgantасың, sen dagıçı. Jo aytıverin, açı çındıkta var yok biliş gerek de. Har kim özünün kemçildiği moyuna alış gerek. Жок, билбейм, силерде эшиги бар, чын, жакшы эшиги менен салат экенсиңер. Кээ бир жерге, кээ бирөөсүнүн туалетине кирип калсаң, мындай полун кыйгааш салып коет экенсиңер мындай. Мотоциклдин люлькасында отургансып, жакшы дагы эшик жасап коюпсуңар, ошону кармаган бойдон мындай. Тайып кетсе кайра мытып тартып алып, мындай. Мергенчик окшоп, мээлеп отура бересиң да. Негизи туалет салганда жакшы мындай кенен салат экенсиңер. Кенен. Ана биз жанагында оронуп көнүп калган жаныбыз, эми психологияга көнүп калганда. Кенен жерге отура албай кыйналат экенсиң да мындай. Бирөөнүн төркүйүндө отургансып, аңгырап мындай. Стадиондун ортосунда отуруп алган кишидей болуп, кызыктай болуп эки жакты карап, неудобно болуп отурсаң, бир уй саягактап келип кирип кетсе болот. Силер кагаздын ордуна таш коюп отурасыңар, чопо. Ошо чопаны алып алып туруп анан кубалап. Айландырып жүрүп кубалап чыгасың да сырткачы. Мен билдим, эмнеге силер чоң саларыңарды. Эми соода кылып жүрүп барып нерсе эконом кылып көнүп калгансыңар, атайын чоң салат экенсиңер да. Сөй кийин туалет толгондо ичин жаап, эме таза мындай үстүн жаап турган, ичин актап туруп, квартирант киргизип коюп турасыңар. Boke, tuvalet unday gene salgan jakşı da dualı mene kişine girgen adamda oşa tuvaletin içine kişine oңдonu üstü başını tüzde anan çıkıp biter bizde. Silerde çoşu içinde otur oluyor iki yakıl gönlümü yurdu ondan. Silerde tuvaletken bunday girip ona mındır çıkıp etmiyor. Kaybal der. Tınar Kurbanaliyev. Boronçu Құдайбергенов. Rahmat. Boke, bunu жоғотпоң. Ертең 3-нен баштап Ошта концерт коебуз го. Жана айтып атпайсыздар, көзүңөр ачып кетет экенсиздер деп. Ушу гүлдү көтөрүп аласыз, как освежитель ордуна коюп турасыз. Же сага бербейинби? Турмушка чыкканда ыргытасың да. Эми мындай болуп калды Тынар. Тынар кечирип коесуң. Рахмат сизге. Тынар, бүсөз. Азыр менин бул жерде Эжекем отурат, ушул Эжекем таарынып калды окшойт.
Ошону айтып коеюн. Мен бул тамашанын акырына чейин чыдабай калды окшойт, билечиңиз. Себеби дегенде мен жана Оштогу тил маселеси боюнча айтып атсам аябай ачуусу келип, жанындагыларды жакалап, бирөөнү сүзүп да ийди окшойт. Себеби бул мындай биз айтышып атканда бири-бирибизге неме кылып, атайын мен бул Тынарды уят кылайын деп, же Тынар мен уят кылайын деп айтып аткан жер жок. Биз ошол өзүңүз тийиштиңиз, мен деле айтып койдум. Атайын ушул кыргыз бойдон калыш керек. Кыргыз ансыз деле бирөөнүн сөзүн сүйлөп, бирөөнүн кийимин кийип, бирөөнүн каада салты менен жашап кетип атабыз. Ошон үчүн дайыма өзүбүздүн тилибиз бар, динибиз бар, кыргыз деген өзүбүздүн үрп-адатыбыз бар, каада салтыбыз бар. Ошон үчүн бир тууган болуп, түндүк түштүк болбостон, ар бир жерде кемчилик бар. Ошол кемчиликти биз дайыма тамаша жол менен айтат экенбиз. Ойлонуп калса экен, ошону түздөсө экен деп аракет кылат экенбиз. Борончо агай туура нерсени айтты. Бул жерден кимге кандай тийди, ким кандай мындай түшүнүктө калды билбейбиз. Бирок чыны Кудайы Борончо экебиз айтмакчы, кыргыз болгондон кийин кыргыздын каада салты менен мениям, сениям деген сөздү сыртка коюп, мени дагы, сени дагы деп. Экинчиден көпчүлүк жаштарыбыз бир деле мен бир боке кечинде тамаша иретинде айтып кеттик. Аракты мындай чекеге коюп эле, арактан эч кимибиздин атабыз өлгөн эмес. Кыргыз кымыз ичип деле рахат алып келген. Ушул араң көбөй албай аткан кыргызды арак менен кырып албай, кыргыз болуп туулгандан кийин кыргыздын каны менен жашап, кыргыздын салты менен өлөлү. Бар болуңуздар. Тынар. Борончо Кудайбергенов.